Башка өлкөлөрдүн жарандарынын колуна тийген кыргыз паспорттордун чоо жайын учурда тиешелүү күч түзүмдөрү териштирүүдө. Бирок жасалма паспорт жасоо фактыларынын көбөйүшү өлкөнүн эл аралык беделине, коопсуздугуна таасир этиши башкы маселелерден. Парламенттин жалпы жыйында Стамбулдан кармалган жасалма кыргыз паспортторуна байланышкан окуя боюнча маселе каралды. Анда мамлекеттик каттоо чек ара кызматтарынын УКМК, ички иштер, тышкы иштер министрликтеринин өкүлдөрү маалымат беришти. Мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Тайырбек Сарпашев Кармалган Кытай жарандары көрсөткөн паспорттор мамлекеттик каттоо кызматында жасалбагандыгын билдирди. Жүргүзүлгөн иликтөө алардын номерлары Ош, Жалал Абад шаарларынын Кара Суу, Өзгөн, Сузак райондорунун жарандарынын чыныгы паспортторунун номерлерине шайкеш келет. Аларды Умурага бекер алып баруу боюнча лотерея уюштурабыз деп топтоп алдашканын айтты. А бирок мамлекеттик каттоо кызматынын мындай версиясына ишенүү азыр эрте экенин, анын чын төгүнүн толук иликтөө гана көрсөтөрүн депутаттар белгилешти. Башкы прокурордун орун басары Кылычбек Токтоголов азыркы кезде жасалма паспорт менен кармалгандар жеңил жазага тартылып жаткандыктан маанилүү документти жасаган учурда жазаны күчөтүү боюнча тиешелүү мыйзамга өзгөртүү киргизүү зарылдыгын билдирди. Оор кылмыштардын категориясына киргизип, дагы бир частты кошумчалап туруп, бир 5 жылдан 10 жылга, бир 8 жылга чейин бир жазаны көтөрүү боюнча бир мыйзам долбоорун алып чыгыш керек деген ойду айткыбыз келет. Мындан тышкары ал Стамбулдагы паспортторду жасоого Айылдыз жоопкерчилиги чектелген коомунун катыштыгы бардыгы болжолдонуп жатат. Азыр бул боюнча иликтөө уланууда деди. Жыйында айрым эл өкүлдөрү расмий документтерди жасоо чоң мафия экенин айтып чыгышты. Бул жерде чоң бир схема бар. Частный компаниялардан чыкканы бул жөн эмес. Башка жактарга акчалар кетип атат, мамлекеттин акчасы. Депутаттар мамлекеттик документтерди жасаган кылмыштуу топторго бөгөт коюу үчүн паспорт даярдоо ишин толугу менен мамлекеттин карамагына өткөрүү, документтерди жасай турган жабдууларды сатып алуу зарылдыгын белгилешти. Мында Тайырбек Сарпашев макул экенин айтып, ири акча зарылдыгын билдирди. Мына акчаны да бизде ошо Делару басат, Англиядан басылып келет. Ошондуктан акча менен паспорттун защитный механизми баары бирдей эле. Биринен бири жогору эмес, төмөн эмес. Ошондуктан биз колдойбуз, 20 миллион евро таап туруп, анда жасайлы. Пожалуйста, мен колдойм. А бирок депутат Рыскелди Момбеков мамлекеттик белгилер боюнча техникаларды учурунда арзан баада алып келүү сунушун Сарпашевга айткандыгын, ал баш тартып койгонун айтып ачууланды. Бирок анын сөзүнүн аягына чыгарбай төрага жыйынды жабык деп жарыялады. Качан гана мамлекет өзүнүн кол алдындагы 350 документти өзүнүн колуна алганда гана бул мафиялар токтойт. Мына чынакы уч. 2-3 күндөн кийин сиз бир жумадан кийин Швейцарияга барасыз, Лозаннага барасыз. Ошол Лозаннага барганда Кыба Нотасыз деген фирмага кирип кеттиңиз. Мен сизге расмий кат жолдодум. Тайырбек Сарпашевке 2 жолу Дүйшөкечке суруштасам барбай койгон бул. А бирок Кореяга барып келди. Аяк лобби дейт. А эмне Корея лобби эмеспи? Бул өкмөттүк лобби. Учкунга алып бере турган абордон багысы 10 миллион сом. Корея бекер берип алып берсек болот. Иштетсе болот. Саясат жок. Саясат жок. Бардыгы билет, что бизде берде чоң мафия бар. Миллиардтаган акчалар кетип атат. Бир жылда акцизный марка каякта азыр? Латвияда, поштовый марка каякта? Белоруссияда, техпаспорт тиякталган каякта? Атласта. Рахмат, Рускел Чинович. Урматтуу депутаттар, эртеңге чейин танабыз.